2025 жылдың 26 айында деген өзіңізге барыңызға белгілі өте өкінішті оқиға болды. Біздің бір жаран өзінің аялының қызғаныш себебінен оқ атушы құралмен аты өлтіріп салған. Бойынша ошол күні бұл жаран қармалып қамаққа алынып, қазіргі кезде толыққанды тергөө амалдары жүріп жатат. Экспресслардың бары дайындалған, көлөрдүн баары суралып жатат. Эмне себептен ушундай окуя болду, окуянын жаралышына эмне себеп болгон деген жагдайлар боюнча өтө толуккандуу ыкчам тергөө амалдары жүрүп жатат азыркы убакта. Кээ бир жагдайлар бар, өзүңүздөр билесиздер, боюнча деген тергөө амалдары болгондуктан маалымат берүүгө азырынча мүмкүнчүлүк жок. Тергөө амалдары бүткөндөн кийин кылмыштык сотко берилгенде баардыгы ачыкталып такталат. Рахмат. Бар болсо жүргүзүүгө даярмын. Урматтуу депутаттар, бул негизги маалымат болчу да, маалымат угабыз деп эле биз буларга айтканбыз. Бирок Нурбек Такабаевич, ушу милиция жакшы карабай койду дейт. Ушу мурда бул шектүү кылмышкер учетто турганбы, милициянын учетунда, же ушундай мына семей үй бүлөлүк чыр-чатактар мурда дагы болуп, милиция чакырылганбы бул үйлөрүнө, мындай болгон бекен ушундай? Урматтуу Өсүбек Абдуллаевич, бул эми үй бүлөлүк мамилелер билесиздер өтө татаал. Ар бир үй бүлөнүн деген ички маселелерине кийлишкенге эч кимдин акысы жок. Ошол себептен бул үй бүлө өзү деген жумуш менен алектенген жаран эч кандай мындай окуяга алып келиши мүмкүн деген жагдайлар ага чейин болгон эмес. Ошол себептен биздин кызматкерлердин учетунда бул үй бүлө турган эмес. Мындай окуялар деген биздин коомдо текке каршы ушундай окуялар орун алат экен. Бул боюнча ушундай окуялар орун албасын эле негизде Ички иштер министрлиги баардык тийиштүү министерство, ведомстволор менен жумушту дайыма алып барат. Бирок кээ бир убактарда ушундай фактылар катталууда. Нурбек Такабаевич, мен тактай турган нерсе, бул үй бүлөгө эч кандай милиция кызматкерлери барган эмес. Жана бул азыр кармалганга, шектөөгө, кылмышкерге мына коргоо ордери коюлган эмес. Туура түшүндүмбү ушундай? Жок, мында эч кандай андай факт болгон эмес. Бул үй бүлө 5 балалуу, нормально жашаган үй бүлө. Өзү деген ошол шектүү жаран мал жандыктарды сатып менен алектенген жаран, үй бүлөсү деген жакшы жашаган үй бүлө. Эч кандай мындай окуяга барат деген мындай шек болгон эмес ага чейин. Бирок бул деген үй бүлөлүк шарттарда кандайдыр бир ичара түшүнбөстөрдөн, кызганычтын себебинен келип чыккан деп азыркы убакта эми такталуу до конца такталып бүтө эле, такталуу жүрүп жатат. Бул экспедициядагы бүт баардык экспедициялар такталган, психиатрический экспедициялар дайындалган. Ошонун негизинде анан деген бул жаңа шектүү жарандын эмне себептен мындай оор кылмышка барганы жөнүндө такталуу бүтөт, баары такталып бүтөт. Айсыл Турузбековна, сизде суроо барбы? Албетте бар. Чоң рахмат. Биринчиден, ушул куралы каяктан чыкты? Эмне үчүн бул жаранда куралы бар болчу? Урматтуу Айсыл Турузбековна, бул боюнча дагы биз дагы өзүбүз териштирүү жүргүздүк. Бул курал азыркы кезде жанагы номерлер өчүргөнгө байланыштуу деген текшерип жатат. Номер кайсы номер менен болгон. Бирок өзүнүн айтышы боюнча бул чуматасынан калган курал деген маалыматты берип жатат. Бирок кайсы убакта кандай, кайсы жагдайда бул курал үйгө келген боюнча териштирүү иштер жүрүп жатат. Ушу шалакылык кетирүү убагында деген ушу курал жарактарды үй бүлөсүнөн текшерүүгө албаган биздин кызматкерлер боюнча кызмат териштирүү жүрүп, биздин бир канча кызматкерлер, жетекчилер бул жоопко тартылышты. Ошондо кээ бир үй бүлөлөрдө ушундай куралдар бар болсо жүрө берет экен да, белгисиз болуп. Айсыл Турузбековна, бул боюнча биз деген дайыма ошол мыйзамсыз такталган курал жарактар боюнча алуу боюнча жумуштарды такай жүргүзүп келебиз. Кээ бирки алынган маалыматтардын негизинде биз ошол үйлөргө деген тинтүүлүн жүргүзүүнү дагы бул курал жарактар жылына деген бир топ курал жарактар алынып турат. Андан кийин кээ бир жарандар каза болуп калганда же башкача кетип калганда ошол курал жарактар кийинки белгисиз адамдарга өтүп кетиши мүмкүн деген негизде жумуштарды алып барабыз. Бул боюнча жумуштар дайыма жүрүп турат. Мен ойлойм, бул маселе боюнча дагы биринчиден изилдешиңиздер керек, экинчиден обвинение болуш керек. Анткени
биздин жарандарыбызда кантип ушундай куралдар бар болуп, каяктан пайда болуп, анан эмне үчүн ушундай колдонуп атканын аягына чейин изилдешиңиздер керек. Бул өтө маанилүү. Түшүнүктүү, урматтуу башчылар, бул боюнча деген териштирүүнү биз деген жүргүзөбүз. Андан сырткары бул эми баягы үй бүлөлүк чыр-чатактын негизинде бир топ мындай курал ниетинде негизинде деген ок атуучу курал эмес, мындай бычак же башка курал катары колдонгон факттар да бар. Нурбек Такабаевич, бүгүнкү күндө ушул учетто турган үй бүлөлөр канча, ушул өзгөчө үй бүлөлүк зордук зомбулук эмне үчүн ушул алдын алуу суроо берди ушул Сүйүн Абдылдаевич? Анткени чындап эле учетто турган үй бүлөлөр көзөмөлдө болуп атабы? Канча мындай убакыт сайын силер көзөмөлдү жүргүзүп турасыздар? Алдын алуу жумуштарды күчөтүшүбүз керек. Анткени бүгүнкү күндө мисалы канча охранный ордер бар, ошентип кантип көзөмөлдү жүргүзөсүздөр? Канча жаңы мыйзам боюнча ушул сиз билгендей бүгүнкү күндө биздин көптөгөн жарандарыбыз өздөрүнүн укуктарын билбейт. Бирок эгерде үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган айымдар ушул охранный ордери бар болсо, зөөкүр үйдөн чыгып кетиш керек. 10 күндүн ичинде сотко берсе, анда жарым жылга чейин үйгө кирбеш керек, балдар менен каттышпаш керек деген нерсе жаңы мыйзамда бар. Ошол канчалык иштеп атат бүгүнкү күндө? Урматтуу Турсбек жана эми эгер статистика боюнча айтып келе турган болсок, 4 айдын ичинде 17.316 материал бизде катталган. Ошо үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу кылмыштар боюнча. Коргоо ордерлери жалпысынан 2024 жылда карап көрсөк, 13.663 бул коргоо ордерлери берилген. Аялдарга 699, жаш өспүрүмдөргө, то есть ошондой болуп деген баарына деген бөлүнгөн. Эми бул бизде учетто турган үй бүлөлүк зомбулук боюнча учетто тургандар биз мындай контролдоп турабыз. Бирок учетто канча убакыт сайын контролдоп турасыздар? Ар ай сайын текшерип турат. Барчы биздин участкалар бар, ошолор менен үй бүлөлүк зомбулук боюнча учетто турган адамдар менен ошо түшүндүрүү иштерин дайыма жүргүзүп келебиз. Бирок учетто тургандардан сырткары деле өзүңүздөр көрүп атасыздар, эч кандай учетто турбаган мындай жагдайлар күтпөгөн үй бүлөлөрдөн дагы чыр-чатактар болот да. Чыр-чатактар эми ар кандай себептерден болот экен. Бул бат убакыттын ичинде чыгып кетиши мүмкүн, кандайдыр бир башка жагдайлар болушу мүмкүн экен да. Именно учетто турган жарандар такай ушундай кылмыш кылат дегенде мисалы